Мен Тажымырзаева Айгүл окуу эстафетасын кабыл алдым жана Токтосун Тынбеков атындагы номер 16 жалпы орто билим берүү мектеби үчүн Байтемир Асаналиевдин Жаңы достор аттуу чыгармасын окуп беремин. Кана балдарым, баардыгыбыз китеп окууга даярбызбы? Ооба. Азаматсыңар. Анда баштайбыз, Алга сунуп таякты, азиз бала баратты. Таягы ташка такалып, басар жолдон адашты. Туш болгондой ойдунга туруп калды ордунда. Айтып коёр бирөө жок, адаштың сен жолмунда. Чоң жол менен ашыга, чубайт адам машина. Жардам берүү эч кимдин келбегендей башына. Карап аны кайдыгер, өтүп жатты кай бирлер. Бала турду айласыз, адам чыкпай жай билер. Жолду кесип өтө албай, же артына кете албай. Тура берди ордунда, эч бир айла таба албай. Портфели бар колунда, эч нерсе жок оюнда. Айзат кетип баратса, турду азиз жолунда. Айзат азиз баланын түшүндү да абалын. Дарегин сурап билдирди, жеткирип үйгө барарын. Менин атым Төлөн дейт, 4-чүдө окуйм дейт. Кол ойнотуп комузда, күйлөрдү ойнойм дейт. Келген кезде үйүнө, Төлөн Айзат сүйүнө. Алкышын айтты Айзатка, күүнү сүйгөн үй бүлө. Комуз серсе атасы, ырдайт экен апасы. Унутулду бир паста Төлөндүн кайгы капасы. Бош өткөрбөй күндөрдү Айзат комуз үйрөндү. Эл алдында ал экөө концерт берчү күн келди. Төлөн чертти комузду, Айзат созду обонду. Гүл беришти экөөнө, куттукташты достору. Кана балдарым, силерге жактыбы чыгарма? Ооба. Азаматсыңар. Жакшы. Анда таяктын жардамы менен жолдо кандай бала келаткан экен? Азиз бала балдар. Көрсө азиз деген балдар. Көзү көрө албаган баланы биз эмне деп коет экенбиз? Азиз деп коет экенбиз, Ал ордунда таягы ташка такалып не болуп калыптыр? Туруп калыптыр. Жолдун аркы бетине өтө албай, не болуп калды? Туруп калды. Жаатына кете албай. Ага бирөө жардам бердиби? Жок. Адам машиналар өтүп байкабай жардам бербей коюшту. Байкабай өтө беришти жанынан. Бирок эч ким ага жардам бербеди. Байкоо салбады. Аңдыча ким келатты? Айзат. Колунда эмнеси бар экен? Портфели бар экен, Анан эмне кылды ал? Дарегин сурап үйгө жеткирем деди. Дарегин сурап жеткирем деп өзүнүн оюн билдирди. Көрсө, азиз баланын аты ким экен? Төлөн. 4-чүдө окуйт экен. Азамат. Анан күйлөрдү ойнойт экен. көрсө өнөрлүү турбай бала, Азаматсыңар. Андан кийин эмне кылды? Үйүнө жеткиргенде Алкыш айтты, рахматын билдирди. Көрсө алардын үй бүлөсү ынтымактуу экен. Анан дагы өнөрлүү экен. Атасы комуз серсе, апасы ырдайт экен. Анан кийин не болуп калды бир пас эле? Төлөндүн кайгы капасы унутулуп калды бир пас эле. Жакшы. Анан кийин конкурска даярданып машыгып, анан Айзат комуз серткенди үйрөндү. Күндөрдү ошол көргөн жок, экөө жаңы дос болушту. Анан концерт берчү күн дагы келип калды. Анан комуз серти, Айзат достору гүл достору аларды куттуктап гүл беришти. Азаматсыңар.
аябай жакшы түшүндүңөр балдар. Эми силердин эсиңерде калдыбы бул китептин автору ким экен? Байтемир Асаналиев. Азамат. Китептин аталышы кандай экен? Жаңы достор. Жаңы достор. Бирден жооп бере алсаңар балдар. Жаңы достор экен, а? Эми силерге ушул чыгармадан балдар эмнеге үйрөндүңөр силер? Жардам бериңиз. Марунда. Мен жолдан өтө албайса өтпөскөнгө, жүгүн көтөрө албайса көтөргөнгө. Жардам бергенге үйрөндүңөр, а? Рукия. Элимде болгонго. Азамат. Адис. Боркер болгонго. Болгонго асылзат. Бирөө жолдон өтө албай көрүп бала өтө албай жолун билбей калса жардам бергенге. Айрыкча майып балдарга, кары картаңдарга сөзсүз байкабастан өтүп кете бербестен байкоо салып жардамыбызды аябай азаматсыңар эң жакшы түшүндүңөр. Демек бул китептеги эң негизги каармандар кимдер экен? Айзат менен Жана анын атасы экен, жакшы. Демек биз боорукер болгонго үйрөнүү менен, меримдүү болгонго үйрөнүү менен ошону менен бирге эле өнөрлүү болгонго да үйрөндүк да, туурабы балдар? Күндөрдү бошотуп көрбөй, Айзат төлөндө комуз серткенди, ырдаганды эмне кылып алды? Үйрөнүп алды. Демек биз убактыбызды туура пайдаланып, ар кандай кошумча өнөрлөрдү үйрөнгөнгө дагы биз шыктанып барышыбыз керек экен, туурабы балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе ушул китеп менен бирге эстафетаны кийинки окурманга узатабыз. Салабыз балдар, Кийинки окурманга узатабыз.